Merhaba arkadaşım, nasılsın, iyi misin? Barыңарга салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү түрк тилинин A2 деңгээлиндеги экинчи сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү сабакта биз ар дайымкыдай эле грамматикалык жана практикалык сабактарды жолго алып кетмекчибиз. Бүгүнкү практикалык бөлүгүбүздө биз карама каршы сөздөрдү, карама каршы антоним фразаларды үйрөнөбүз жана аларга мисалдарды түзүп көрүп, сөз байлыгыбызды дагы да жогорулатабыз. Грамматика бөлүгүндө болсо белгилүү кечмиш заман, мындайча айтканда белгилүү өткөн чак деген темадагы сабагыбызды өтөбүз. Өткөн чак кантип жасалат, кайсы мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат, кайсы учурларда колдонулат, ошолорду мен кээне мисалдар менен түшүндүрүп берем. Жана ушул өткөн чак темасын жакшыраак бышыктоо үчүн түрк дүйнөсүндөгү өнемли кишилер деген темада маанилүү кишилердин, таанымал кишилердин биографиясын окуп, теманы да бышыктайбыз, сабагыбыз да кызыктуу болгончо жакшы жаңы бир кишилердин биографиясын үйрөнгөн болобуз. Андан сырткары ар дайымкыдай эле түрк дүйнөсүн, түрк маданиятын таанытуу максатында Фатих Султан Мехмет, түрктөрдүн белгилүү, Осман империясынын белгилүү падышасы тууралуу кеп куруп бермекчимин. Бул падыша эмнеси менен белгилүү, түрктөр эмне үчүн муну жакшы көрүшөт, кандай жетишкендиктерге жеткен, ошолор боюнча силерге кенен айтып берем. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Баарыбызга ийгилик, hepimize başarılar arkadaşlar. Келгиле достор, силер менен карама каршы сөздөрдү карап көрөбүз. Биринчи киришүү максатында бул жакта биз жаңы сөздөрдү көбүрөөк үйрөнөбүз, анан бири-бирине карама каршы антоним маанидеги сөздөрдүн маанилерин карайбыз. Пахалы деген сөз бар. Пахалы деген сөз бул кымбат, ал эми анын антоними ужуз, арзан. Ужуз, пахалы, ужуз. Temiz деген, таза деген сөз, kirli, gir деген сөз да. Temiz, kirli. Hızlı, tez, yavaş, cay. Önemli, manilü, önemsiz, manisiz, manilü emes деген söz. Misalı, çok önemli konu, öte manilü tema, önemsiz konu, manisiz tema деген söz. Açık, kapalı. Açık, açık, kapalı, жабык деген söz. Бул сөздөр бири-бирине карама каршы антоним маанидеги сөздөр. Уландысы долу деген сөз бул толтура, бош эмес деген сөз да. Мисалы, отобустун ичи долу, автобустун ичи толтура, толо деген сөз. Ал эми бош, бош. Zengin, бай, fakir, gedey. Mesela o çok zengin ailede doğdu. O çok zengin ailede doğdu. Ал аябай бай үй бүлөдө чоңойду, төрөлдү деп атат. Эркен деген сөз. Эрте. Мисал үчүн ben her sabah erken kalkarım. Мен күн сайын эрте менен эрте ойгоном деген сөз. Geç деген болсо кеч. Geç kalmak деген сөз дагы бар. Кеч калуу деген сөз. Yasak, тыюу салынган. Serbest, тыюу салынган эмес, эркин, уруксат берилген деген сөз. Мисалы, buraya girmek yasak. Бул жака кирүү тыюу салынган деген сөз. Же болбосо buraya girmek serbest. Бул жака кирүү уруксат берилген, эркин кирсең болот деген сөз. Kolay, жеңил, zor, кыйын. Оор деген сөз да. Мисалы, kolay gelsin деген сөз бар. Бул иш илгери болсун, ишиң оңой болсун деген сөз. Же болбосо bu ödev çok kolay. Bu ödev çok zor десек дагы болот. Бул сөздөрдү сөзсүз түрдө жазып, жаттап алыңыздар. Тесттегичте ушул сөздөр суралат. Келгиле эми ушул сөздөргө мисалдарды карап көрөлү достор. Бул болсо менин түркчөдөгү шалвар деп коет, ошондогу кийген жасалма интеллект менен жасалган сүрөтүм. Досторубуз тамаша иретинде жасаган. Бул түрктөрдүн улуттук кийимдеринин бири. Азыр дагы деле улгайган адамдар кийишет муну. Келгиле эми биз темадан алыстабай өзүбүздүн карама каршы сөздөрүбүзгө мисалдарды карап көрөлү. Bu telefon çok pahalı ama şu ucuz. Бул телефон аябай кымбат, тигинisi болсо арзан дейт. Ellerim temiz ama ayakkabılarım kirli. Колдорум таза, бирок бут кийимим кир. Araba çok hızlı, bisiklet ise yavaş. Уна аябай tez, ал эми велосипед жай. Bu konu çok önemli. Değeri ise önemsiz.
Бул тема аябай маанилүү. Тигинчиси болсо маанисиз. Капы şu an açık ama pencere kapalı. Эшик азыркы учурда ачык, ал эми терезе жабык дейт. Benim bardağım dolu, senin bardağın boş. Menin stakanım tolo, senin stakanın boş. O adam çok zengin ama kardeşi fakir. Al adam aябай бай, бирок bir tuğanı gedey. Bugün çok erken kalktım ama işe geç geldim. Bugün aябай erте turдum, бирок жумушка geç geldim deyт. Эң акыркы сүйлөмүбүз. Burada park etmek yasak, orada serbest. Бул жерге стоянка кылуу, токтотуу тыюу салынган. Ал эми ал жака мүмкүн дейт, жака барып токтотсоң болот дейт машинаны. Türkçe öğrenmek çok kolay, hiç zor değil. Türkçe үйрөнүү аябай жеңил, эч качан оор эмес дейт. Бул жактагы сөздөрдү дагы мисал катарында сүйлөмдөр менен колдондук. Буларды дагы мүмкүн болсо, убактыңар болсо сөздүк дептериңерге мисал катары жазып алсаңар силер үчүн пайдасын берет. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикалык темасы, грамматикалык бөлүгү белгилүү geçmiş zaman. Өткөн чак, белгилүү өткөн чак деген тема. Бул качан колдонулат? Өтүп болуп бүткөн нерсени айтууда колдонулат. Өз көзүбүз менен көрүп болуп бүткөн нерсени айтууда колдонулат. Мисалы кыргызча мисал келтирип берсем, мен кечээ университетке бардым. Апам кечээ жумушка барган жок. Асан күн сайын, же болбосо Асан былтыркы жылы окууну бүткөн. Менин эжем 3 жыл мурун турмушка чыккан. Булардын бардыгы болуп өткөн нерселердин баарын айтып атат, бүтүп окуя бүткөн нерсени көрсөтүп берип атат. Ошон үчүн булар өткөн чак, бүткөн нерсеге өткөн чак деп айтабыз. Бүгүн ошол белгилүү geçmiş zaman, белгилүү өткөн чак боюнча сүйлөшөбүз. Belirli geçmiş zaman yüklemin anlattığı işin, oluşun ya da hareketin, sözün söylendiği zamandan önce yapıldığını ve bitirildiğini anlatır. Жана айткандай эле болуп аткан окуянын, сөздүн, айтылган нерсенин бардыгы азыр айтылып аткан учурдан мурун өткөн чакта болуп бүткөнүн көрсөтүш үчүн колдонулат. Бул жакта 4 мисал турат. Ben geçen hafta sinemaya gittim. Бул жерде gittim деген сөз этиш менен жасалат да өткөн чак. Gittim, бардым деген сөз. Мен мурдагы жума киного бардым. Sen dün ders çalışmadın. Sen keçе сабак окуган жоксуң. Çalışmadın, сабак окуган жоксуң деп атат. Siz geçen yıl tatil yaptınız mı? Siz былтыркы жылы каникулга чыктыңызбы дейт. Daha önce hiç Türkiye'ye gelmedin mi? Мындан мурун бир да жолу Түркияга келген жоксуңбу деп атат. Мындайча айтканда, бардыгы болуп бүткөн нерсени, өткөн чактагы нерселерди сурап, көрсөтүп айтып берип атат. Жана бул өткөн чакты колдонууда биздин сүйлөмдөрүбүздүн ичинде ушул сөздөр көп колдонулат. Мындайча айтканда, булар өткөн чакты билдирген сөздөр. Dün, önceki gün, bugüne kadar, şimdiye kadar, geçen cuma, geçen sene, 10 dakika önce, 4 yıl önce, biraz önce, булардын бардыгы ошол өткөн чакта колдонулат. Dün деген, geçe деген сөз. Önceki gün, мурдагы күнү. Bugüne kadar, бүгүнкү күнгө чейин. Şimdiye kadar, азыркы убакка чейин. Geçen cuma, мурунку жума. Geçen sene, мурунку жыл. 10 dakika önce, 10 мүнөт мурун. 4 yıl önce, 4 жыл мурун. Biraz önce, biraz убакыт мурун деген сөз. Булардын баарын мааниsin карасаңар, өткөн чакты билдириш үчүн колдонулуп атат. Мындайча айтканда, бул сөздөр колдонулса, демек биздин айтып аткан нерсебиз болуп бүттү деген сөз да. Бул түшүндүк, бул сөздөрдү жазып жаттап алсак болот. Булар дагы тесттик иште сурайм бир аздан кийин. Грамматикалык түзүлүшү боюнча бул этиштерге уланат. Этиштерге д, ди, ду, дүү деген мүчөлөр уланып жасалат өткөн чак. Мисал үчүн, мисалы кайсы учурда д, кайсы учурда ди, кайсы учурда ду, кайсы учурда дүү деген уланат деген боюнча мен А1 деңгээлинде кенен түшүндүрүп бергем. Эгерде тамганын, сөздүн, этиштин аяккы үндүү тамгасы А, ы тамгасы менен бүтсө, анда ал этишке д деген мүчө уланып өткөн чак жасалат. Мисалы, anla
деген сөздүн аяккы үндүүсү эмне? А. Демек аяккы үндүүсү А болгон үчүн биз аны өткөн жакка алмаштырыш үчүн д деген мүчөнү коштук. Аңлады, түшүндү деген сөз. Эгерде этишибиздин сөзүбүздүн эң аяккы үндүүсү же болбосо и тамгасы менен бүтсө, анда ага ди деген мүчө уланат. Мисалы, гел деген сөздүн эң аяккы үндүүсү кайсыл? Аяккы үндүүсү Geldi. Geldi деген сөз кыргызчадагыдай эле. Ошондой эле этишибиздин сөзүбүздүн эң аяккы үндүүсү у менен бүтсө, анда ага ду деген мүчө уланат. Койду. Же болбосо сөзүбүздүн аягы жана ү менен бүтсө, анда ага дүү деген мүчө уланат. Мисалы, көрдү. Көр дегендеги сөздүн аяккы үндүүсү эмне? Демек ага биз ү деген мүчөнү колот экенбиз. Көрдү, кыргызчада эле көрдү деген сөз. Бул эрежени бир шере кайталап сөздөрдө жазып алабыз. Эгерде бул мүчө улануу жерин билбесек, А1деги сабагыбызда эстейбиз. Ошондой эле сөздүн аяккы үнсүздөрүнө дагы карап, д, ди, ти деген д, ди, ду дегендер д тамгасы т тамгасына өзгөрүп кетет. Эгерде каткалаң үнсүздөр менен аяктаса, сөзүбүздүн эң аяккы үнсүзү каткалаң үнсүз болсо, ушул үнсүздөр болсо, анда ал сөздөгү мүчө, ал сөзгө мүчө уланганда д эмес т деп уланат. Фыстыкчы Шахап деп коебуз бул эрежени. Фыстыкчы Шахап эрежесиндеги ушул үнсүздөр бар. Ушул мен тегеректеп койгон тамгаларды жазып алабыз. Эгерде сөзүбүз, этишибиз ушул үнсүз тамгалар менен аяктаса, анда ага мүчө уланганда д тамгасы т тамгасына өзгөрүп кетет. Мисалы, күс деген бар, үй деген сөз болуш керек. Күс деген сөз бар. Күс деген бул тарынуу деген сөз. Тарынды деген сөз да. Күздү дебейбиз, биз күстү деп айтабыз. Күстү, тарынды. Анткени мунун аягы с тамгасы менен аяктады. С тамгасы фыстыкчы Шахап эрежесинин ичинде кирген тамга. Бул сөзүбүз ушул тамга менен аяктаган үчүн буга биз мүчө улаганда ду деп эмес, тү деп улайбыз. Тү, күстү, тарынды. Же болбосо гит деген этиш бар, кет деген сөз. Ал кетти десек, гитти дейбиз. Мындай айтканда гит т менен аяктады, ага биз ти деген мүчөнү уладык. Гитти. Бакты, ичти, кошту, ах этти, япты деген сөздөр. Өзүңөр байкагандай, булардын аяккы үнсүзү ошол ф, с, т, к, ч, ш, х, п деген тамгалар менен бүтсө, жана айткандай эле бул сөздөргө д менен эмес, т менен мүчөлөр уланат. Т, ти, ту, тү мүчөлөр болуп өзгөрөт. Буларды дагы эстеген болсоңор А1 деңгээлинде түшүндүрүп бергем. Бул жакта да бир сере кайталайбыз. Демек өткөн чакта д, ди, ду деген мүчөлөр менен жасалат экен. Эгерде сөзүбүз ушул тамгалар менен аяктаса, анда д, ди, ду деген мүчөлөр т, ти, ту, тү деген мүчөлөргө өзгөрүп кетет экен. Келгиле, эми таблица менен карап көрөбүз. Бул жакта олумлуу, олумсуз, олумлуу сору, олумсуз сору деген биздин 4 бөлүгүбүз бар. Буларды биз ар бир грамматикалык темада өтөбүз. Буларды билесиңер. Geldim деген сөздү жөндөйбүз эми, келгиле. Ben geldim. Жөнөкөйүндө мен келдим дейт. Өткөн негатив формасында ben gelmedim. Ben geldim mi? Ben gelmedim mi? Деп суралат. Sen geldin, sen gelmedin, sen geldin mi? Sen gelmedin mi? O geldi, o gelmedi, o geldi mi? O gelmedi mi? Өзүңөр көргөндөй, негатив формасы дайымкыдай эле ма, ме деген мүчөлөр менен жасалып атат. Мü, му деген мүчөлөр менен жасалат, негатив формасы. Суроолуу формасында ми, мы деген мүчөлөр уланат. Мы, ми, му, мүнүн уланышы боюнча дагы биз жанакы аяктаган үнсүзүнө карап өзгөрөт деп өткөнбүз. Onlar geldiler, алар келишти. Onlar gelmediler, алар келишкен жок. Onlar geldiler mi? Алар geliştiби. Onlar gelmediler mi? Алар gelişken жокпу? Деп атат. Биз мен практика бөлүгүндө, эгер сиз менин курсумда окуп жаткан болсоңор, практика көнүгүү бөлүгүндө мен сөздөрдү жөндөгүлө деп берем.
берген этишти силер ушинтип 4 формага салып жөндөшүңөр керек. Ошондой эле белгилүү эреже достор, маанилүү эреже, биз дайыма бир сабак уланып кетет. Бул сабак мурунку сабактын уландысы болот. Же болбосо А1 деңгээлинин уландысы А2 деңгээли болот. Ошон үчүн ар бир сабакты жана ар бир сабакта өтүлгөн эрежени жакшылап жаттап алып, билип алышыбыз керек. Болбосо мындан кийинки өтүлгөн темалар ушул темаларга байланыштуу болгон үчүн түшүнбөй калабыз да. Ошого эгерде темалар жогу ми деген мүчөлөр улоо түшүнүксүз болуп аткан болсо, анда А1 деңгээлиндеги ушуга байланышкан теманы карап чыгууну сунуштайм. Келгиле көнүгүү иштеп көрөбүз эми өткөн чакка. Биз карадык, бир серия карап коелу. Өткөн чак деген бул өтүп болуп бүткөн нерселерди айтууда колдонулат. Ушул сөздөрдү колдонуп аткан болсок, демек ал өткөн чак болуп бүткөн нерсени айтып атты деген сөз. Өткөн чагыбыз ды, ди, ду, дүү мүчөлөр менен жасалат. Мындайча айтканда ушул мүчөлөр этишке уланат. Уланыысу акыркы үндүү тамгаларына байланыштуу болот. Ошондой эле дагы бир кошумча эрежебиз, эгерде биздин этишибиз ушул тамгалар менен бүткөн болсо, анда ал жерде д менен эмес, т менен мүчөлөр уланат. Гитди эмес, гитти. Бакды эмес, бакты деп өзгөрөт. Ушул үнсүздөр менен бүтсө деп карадык. Таблица менен жөндөмүн да карап көрдүк. Эми мисалдарды иштейбиз. Азыр экранды пауза кылып, бул жакка боштук жерге мүчөлөрдү толтургула, өз алдыңарча иштеп көргүлө азыркы өтүлгөн тема менен. Анан мен туура жообун көрсөтөм, текшересиңер. Иштеп бүттүңөр деп ойлойм. Келгиле мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Мен Истанбулга дүн келдим, же болбосо келмедим десек дагы болот. Экөө тең туура. Мен Истанбулга дүн келдим. Мен Истанбулга кече келдим. Мен Истанбулга кече келген жокмун деген маани берет. Медим, келмедим десек, мен кече келген жокмун. Келдим десек, кече келдим деген сөз. Сен бени аффеттинми? Аффеттинми? Сен мени кечирдиңби? Аффетмек, кечирүү деген сөз. Эме кылсак болот. Негатив формасында да сурасак болот бул жерде. Сен бени аффетмединми деп айтсак дагы болот. Ben башка бир элбисе алдым. Мен бул көйнөктү жакшы көргөн жокмун, башка бир көйнөк алдым дейт. Демек бул жерде негатив формасы болот. Ben бул элбисеyi beğenmedim. Beğenmedim. Жакшы көргөн жокмун деген сөз. Биз бурая Алманиядан келдик десек дагы болот, келмедик десек дагы болот. Биз бул жерге Германиядан келдик, же болбосо биз бул жерге Германиядан келген жокпуз. Siz o filmi daha önce hiç seyrettiniz mi? Же болбосо siz o filmi daha önce hiç seyretmediniz mi? Деп олумлуу сору, олумсуз сору кылып экөөнү тең түзсөк болот. Бул жерде өзүңөр көргөндөй д, ди, ду, дүү мүчөлөр уланып атат. Андан кийин таандык мүчөлөр да кошулуп кетип атат. Geldim, sen geldin, o gelmedi, biz gelmedik дегендей. Ошондой эле сөзүбүздүн аягы фыстыкчы шахап эрежеси менен бүтсө, анда ти менен уланып атат. Мисалы аффетмек дегенде аффет кайсы тамга менен бүтүп атат? Т менен бүтүп атат. Ал жерге биз д менен мүчө улай албайбыз, т менен гана мүчө улайбыз. Аффеттинми эмес, аффеттинми деп улайбыз. Ошондой эле сейретмек дегенде сейрет кайсы этиш менен тамга менен бүтүп атат? Т менен бүтүп атат. Фыстыкчы шахаптагы т менен бүтүп атат. Бул жерге дагы биз мүчөнү т менен уладык. Сейреттинизми деп. Бул жерде дагы исим жүмлөлөрүндө белгилүү кечмиш заман көрсөтүлгөн. Таблица менен мисалы эгерде сөзүбүз этиш эмес болсо, анда биз аларга исим жүмлөлөрү деп айтабыз, атоочторго. Атоочторго дагы ошо д, ди мүчөлөрү уланат. Өткөн чакты билдириш үчүн, мисалы, хаста деген сөз бул оорулуу деген сөз да, глагол эмес, бул жөнөкөй эле сөз. Оорулуу сынатооч. Оорулуу болчум, ооруп жаткан болчум деген мааниде колдонсок, биз хастайдым деп айтабыз. Хастайдым. Олумсузда хаста değildim. Суроолусунда болсо хаста мыйдым, мы менен жасалып атат суроолусу. Олумсуз суроолусунда хаста değil miydim
деп мыни муну жасалып атат. Муну биз исим жүмлелери деген темада, ад жүмлелери, ад тамламалары деген темада өткөнбүз. Бул жакта дагы өткөн чакта бул темаларда дагы колдонулат деп көрсөтүш үчүн кошуп койдук бул жерде. Эми келгиле. Türk dünyasında unutulmaz isimler, Türk dünyasının unutulmaz isimleri, Türk dünyasının önemli kişileri деген темада текст окуйбуз. Бул жакта тексттин ичинде Түркиядагы, Түрк дүйнөсүндөгү маанилүү кишилер, маанилүү адамдар жөнүндө сөз курат. Жана кара менен белгилеп койгон нерселер бул бүт баары өткөн чакты билдирген сөздөр. Булардын баардыгы жашоодон өткөн, жашоодо баары дагы мындай картайып калган, ошого булардын жашоосун өткөн чагын көрсөтүп, сүрөттөп текстти окуйбуз. Türk dünyası tarih boyunca birçok büyük insan yetiştirdi. Bu insanlar bilim, edebiyat ve siyaset alanında dünyaya iz bıraktı. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Askeri okulda çok başarılı bir öğrenci oldu. Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve Türk halkı ile birlikte büyük bir zafer kazandı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ülkesi için birçok yenilik yaptı ve 1938 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Бул жерде Ататүрк жөнүндө айтып берип атат. Ататүрк 1881 жылы Selanik'te туулду. Аскери мектепте аябай жетишкен, аябай ийгиликтүү окуучу болду дейт. Андан кийин Kurtuluş Savaşı, Кутулуу согушун баштатып, Türk eli менен биргеликте эгемендигин алышты. Казанды деген сөз утту деп атат. 1923 жылы эгемен Түркия мамлекетин курду. Өлкөсү үчүн аябай чоң иштерди кылып, анан 1938 жылы Стамбулда бул дүйнө менен кош айтышты дейт. Хаята gözlerini yumdu. Кош айтышты дейт. Демек, Мустафа Кемал Ататүрк бул дүйнөдөн өткөн адам, түрктөрдүн лидери. Бул дүйнөдөн өткөн үчүн биз өткөн чакта айтып атабыз муну. Кылды, дооду, башлатты, казанды, курду деп. Анан бул жакта кара менен көрсөтүп койдук. Өзүңөр дагы ошол д, ди, т, ти мүчөлөрүнүн уланышы боюнча карап көрсөңөр болот. Андан кийинки Türk dünyasının önemli isimlerinden biri Cengiz Aytmatov. Чыңгыз Айтматовду түркчө Ж менен айтышат да, эмнегедир Жеңгиз Айтматов деп. Эмнеге Жеңгиз экенин билсеңер, комментарийге жазып койсоңор болот. Эмнеге Чыңгыз Айтматов дебейбиз, эмнеге Жеңгиз Айтматов дейбиз? Кызыгы. Cengiz Aytmatov Kırgızistan'ın dünyaca ünlü yazarı. Cengiz Aytmatov küçük bir köyde hayata başladı. O insan sevgisini ve doğayı anlatan çok derin romanlar yazdı. Onun kitapları tüm dünyada milyonlarca insan tarafından okundu. Aytmatov Türk dünyasının ortak sesi oldu ve 2008 yılında aramızdan ayrıldı. Aziz Sancar Mardin'de kalabalık bir ailede büyüdü. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Amerika'ya gitti ve orada yıllarca bilimsel araştırmalar yaptı. Hücrelerin DNA'yı nasıl onardığını buldu. Bu büyük başarısı sayesinde 2015 yılında Nobel ödülünü aldı. O başarısını Türk eğitim sistemine borç bildi. Aziz Sancar деген бул Түркиянын аябай маанилүү дарыгерлеринен бири. Hücre деген сөз бул клетка деген сөз. Билбегендер үчүн медицинский факультетти бүткөндөн кийин Америкага гитти дейт. Tıp fakültesi, meditsina fakülteti деген сөз. Hücre деген клетка деген сөз. DNA деген ДНК деген сөз. Ошол Америкага барып, ДНК клеткалар боюнча жаңы бир ачылыш жасап, анан 2015 жылында Нобель сыйлыгын алыптыр. Анан борч билди деген сөз, мындай карыз билди, карыз эсептеди деп атат. Ошол ийгилигин түрктөрдүн билим системасына, Түркиянын билим системасына карыз билди деп ошого ыраазычылыгын айтып атыптыр.
Türk dünyasının en önemli isimlerinden biri Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında fethetti ve Orta Çağ'ı kapattı. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda 7 dil bilen bir entelektüel idi. İstanbul'da büyük kütüphaneler ve medreseler açtı. Bilim adamlarını şehrine davet etti. Fatih Sultan Mehmet деген бұл Осман империясынын аябай маанилүү болгон падышаларынан бири. Тарыхтагы эң белгилүү адамдардан болуп эсептелет. 1453 жылы Стамбул шаарын Византия империясынан тартып басып алып, анан орто кылымдар доорун жапкан болуп эсептелет. Мындайча айтканда, мисалы эски тарых деп коелу, эмне дейт эле, тарых бөлүнөт го, орто кылымдар, баштапкылар, орто кылымдар, жаңы тарых деп. Истамбулду бул Фатих Султан басып алуу менен орто кылымдар доору жабылып, жаңы башка доор ачылган. Мындайча айтканда, Стамбул бул дүйнөдөгү аябай маанилүү шаар, Европа менен Азияны бириктирип турган аябай маанилүү шаар, бир империянын борбор шаарын тартып алып, тарыхтагы чоң бир өзгөрүш жасап, орто кылымдарды жапкан адам. 7 тил билет болчу, китепканалар, медреселерди ачты дейт. Фатих Султан Мехмет де bizim tarihimizde, Türk tarihinde önemli insanlardan biri. Келгиле достор, сабагыбыздын акыркы бөлүгүндө мен силерге түрктөрдүн белгилүү лидери, Осман империясынын эң таанымал падышаларынын бири болгон Фатих Султан Мехмет тууралуу айтып бермекчимин. Фатих Султан Мехмет Стамбул шаарын басып алуусу менен белгилүү. Мындайча айтканда, Фатих Султан Мехметтин дооруна чейин Стамбул шаары Византия империясынын карамагына кирген, ошол империянын борбор шаары болуп, эң күчтүү Европа менен Азияны байланыштырып турган эң күчтүү шаарлардын бири болгон. Фатих Султан Мехмет болгону 21 гана жашында Стамбул шаарын түрктөргө, Осман империясына каратып алган 1453 жылы. Ал ошонусу менен белгилүү. Биз бирок бүгүн политикалык тарабына эмес, Фатих Султан Мехметтин өзүнүн жеке жашоосу тууралуу бир аз кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Фатих Султан Мехмет падыша болгонго чейин эле жаш маалында, кичинекей кезинен аябай илим билимге сугарылган, илим билимге кызыккан адам болгон экен. Ал өзүнүн эне тилинен сырткары 7 тилди билген экен, башка 7 чет тилин билген экен. Бул чыгыштын, батыштын тилдери болуп, алардын адабиятын, маданиятын китептер аркылуу окуп, таанып, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, билим деңгээлин жогорулаткан тил билүүсү менен. Бул биз үчүн мотивация болот деп ойлойм достор. Анткени канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегендей, Фатих Султан Мехмет 7 башка 7 түрдүү тил билип, 7 түрдүү элдин дилин билип, алардын китебин, маданиятын, адабиятын окуп, өзүн аябай жакшы деңгээлде өнүктүргөн десек болот. Андан сырткары, Фатих Султан Мехмет падыша болгондон кийин Стамбулду өзүнө караткандан кийин ал жерди борбор шаары кылат. Бирок ал жерде жашаган элге, ал жерде жашаган башка диндеги адамдарга тийишкен эмес. Ошол бардыгына тынчтык менен жашоосуна жардам берген айтылат. Ошондой эле ал Осман империясынын падышаларынын ичинен өзүнүн сүрөтүн тарттырган, өзүнүн портретин тарттырган эң биринчи падыша экени айтылат. Ошондой эле Европага келет да, Стамбул жарымы Европага, жарымы Азияга караган шаар. Европанын ичиндеги эң чоң китепканалардын бири Фатих Султан Мехметтин китепканалары болгон. Бул демек Фатих Султан Мехмет жашоосунда аябай көп китеп окуп, китеп коллекция кылган. Ошондой эле мунун китепканасы Европадагы эң чоң китепканалардын бири болгону дагы айтылат. Ошондой эле Фатих Султан Мехмет бош убактыларында багбанчылык менен, гүл өсүмдүктөрүн өстүрүү менен, күнүмдүк жумуштарды кылуу менен алектенгендиги бар. Аябай акылдуу, интеллекти аябай жогору киши болгон жана ушундай акылы менен, ушул интеллекти менен болгону 21 гана жашында Стамбулду басып алган. Мисал катары, мисалы ошол Стамбулду басып алуу учурунда аябай тиреш болгон да, Осман империясы менен Византия империясы аябай тирешип, анан Византия империясы деңизден келе турган жолдорду Фатих Султан Мехметтин кемелерин жаптырып коет. Мындайча айтканда, кемелер Стамбулга өтө албай калат. Ошол учурда Фатих Султан Мехмет өзүнүн интеллектин, акылын колдонуп, кемелерди суудан эмес, кара топурактын үстүнөн жүргүзүп барып, Стамбулга кирип барганы
аябай мындай дастандар, жомоктор сыяктуу, мифтер сыяктуу айтылса дагы бул чындыгы тастыкталган тарыхый факт. Мындайча айтканда ушунчалык акылы жакшы иштейт, эч ким ойлобойт да, мисалы кемени кургак жердин үстүнөн жүргүзөт деген. Кеме негизи суунун үстүндө жүрөт го. Бул Фатих Султан Мехмет ошол тоскоолдуктарга карабай суудагы кеме жолун тосуп коюшканда, кургактыктагы бир түндүн ичинде 72 кемени кургак жол менен өткөрүп, ошо Стамбулду басып алган. Ошондой достор, бул падыша тууралуу айта берсең сөз көп, аябай кызыктуу фактылар көп, кинолору, сериалдары чыгып атат. Интернеттен жакшылап карап көрүп, издеп көрүп, түрк тилиңерди практика кылам десеңер, Фатих Султан Мехмет сериалы бар, ошону да көрсөңөр болот. Бул Фатих Султандын жеке жашоосу биздин жеке өнүгүүбүзгө, тил үйрөнүүбүзгө өзгөчө аябай мотивация берет деген ойдомун. Сабагыбыз кызыктуу болсо, маегибиз кызыктуу болсо, аябай кубанычтамын. Комментарийге ой пикириңерди жазып, бизди шыктандырып, уккуңар келген темаларды дагы жазып койсоңор болот. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө жакшы тургула достор. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.